оор күндөрдү баштан өткөрдүк. Бир нече жолу өзүңүздөр көрдүңүздөр, канчалаган мекендештерибиз деги аябай оор маселе болчу, бирок мындай чек ара маселеси бир тараптуу эч качан чечилбейт. Анткени бул мамлекеттин ичиндеги бир маселе болсо экен, анда мындай чечип салганга. Бирок бул жерде эки мамлекеттин тең кызыкчылыгы эске алынып, албетте талашып тартышып отуруп, ар бир жер үчүн күрөшүп, ушундай жыйынтыкка келип, биздин башка мамлекеттер менен бардык чек араларыбыз сакталып өткөн. Бүгүнкү күндө Тажикстан менен чек ара маселеси чечилиши бул тарыхый окуя болду. Ошол эле убакта мына Варух анклавы жөнүндө 91-жылы анын территориясы 19.000 гектар болчу экен. Бүгүнкү күндө мына 5.000 гектары Кыргызстанга кайтарылып, 14.000 гектар менен аныктап атышат. Ошол эле Миң өрүк Самаркандек жолу жаңы курула турган болуп атат. Тажикстандын кайсы бир участоктарын алып, бул баягы 4 көчөгө альтернативалык дагы бир Кыргызстан жолу түшөт деген маанини берет. Анын артында өзүңүздөр билесиздер, Самаркандек, Актатыр, Лейлек району турат. Ошол жака ушу бизде мурдагыдай бир эмес, эми 2 жол болот. Бул дагы ошол эле убакта жолду да жакындатат. Ал эми ошол эле чек арада мындай эки тараптуу чечилет, анча-мынча жерлерге алмашуулар болду. Бирок бунун чечилгендиги, ушунун чечилишин биздин элибиз көптөн бери күткөн. Ошол чек арада кайсы бир учурлар болду, тынч уктай албай калышкан, үйлөрүндө жашабай калган учурлар болду. Азыр эми Кудай буйрса чек ара чечилсе, Баткенде бир чоң экономикалык секириктер болуп, Баткен бир соода борборго айлана турган. Ошол эле убакта мына жаңы курулуштар башталды. Кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, чоң стадиондордун курулушу башталды, ага чейин көп кабаттуу үйлөр башталды. Чек арабыз толук аныкталып бүтсө, баарын зым менен тартып бүтсөк, элибиз тынч жашай турган учур келиши керек. Жана экономика Баткен Кыргызстандын эң өнүккөн аймактарынын бирине айланышы керек деп мен эсептейм.